Assalamu alaikum урматтуу Ниязалы Кочкорбаев YouTube каналынын катталуучулары, жалпы эле көрүүчүлөр, баардыгыңыздар менен өтө сонун, өзөктүү темалар менен азыркы учурда сүйлөшөлү деп турабыз. Кандай тема десеңиздер, баарыңыздарга маалым болгондой, Кыргызстанда 3 бөбөгүбүз дүйнө жүзүндөгү Гиннестер китебине кирген оор менен ооруп турат, аты сыма деген оорусу менен. Жалпы карапайым эл ага карабастан ар бир мусулманмын деген, кыргызмын деген атул чыгып өз жардамын кошуп, акчалай жардамын коша албаса дагы акча чогултууга өз жардамын убактысын бөлүп турган учуру. Ал эми бул учурда эле ошол чогулган акчалардын баардыгын ким уюштуруу топ, кайшыл уюштуруу топ чогултуп, баардыгын ошол балдарыбызга берди. Албетте баарыңыздарга маалым болгондой, Аскар Алайдын кран жигити Атакул мырза пай деп отуруп, Жалабаттын мырзалары Баха автосалонунун кече күнү барыңыздар эле көрдүңүздөр, жалпы элдин көзүнө жаш алдыра турган, жүрөктүн түпкүрүнөн ала турган кайгылуу, бир чети болсо сүйүнүчтүү сонун кабар менен кайрылышты. Кандай кабар десеңиздер, Орто Азияда мындай чогулуу, ушундай кыска убакытта чогулуу болгон эмес экен. Элестетиңиздер, 7 күндүн ичинде 420 миллион сом. Бул просто тарых, бул башкача тарых. Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда да 7 күндүн ичинде карапайым калктан 420 миллион деген акча, бул кээ бирлерине оңой акча болушу мүмкүн, кээ бирлери үчүн бир чоң шаардын экономикасында турган, капчыгында турган акча десек болот. Ал эми бардык чогулган акчанын отчетун видеонун акырына чейин көрүңүздөр, сиздер менен чогуу бөлүшмөкчүбүз, бирге күбө боло аламын эмесе. Хамзанын сбору бүткөндө Руслан энебиз тикеден тике туруп ошондо айткан: Аскар ака, Асландын сбору бүткүчөңдүк, мен ушул канча айга уланат, канча күнгө уланат, мен ошол балдар менен өзүмдүн волонтерлору менен до конца чуркайм деди. Эрдик кылды, жүрдү, чуркады. Эми Русланга биз буйруса уруксат беребиз. Русланга эми биз уруксат беребиз. Эми Русланды кой берип, Дубайдан барып лечение кылдырабы, кайсы жактан лечение кылдырган болсо, бирок эми Асландын атасы Самар, Байхандын сбору бүткүчөңдүк. Алайга болсо алайга, көлгө болсо көлгө чейин барып, волонтерлор менен бүт жардам берет, Кудай буйрса. Атакул ака, 420 миллион акча тапшырып берип атабыз иншалла. Эсебин эсептей, чегин чектей кылып турабыз өткөрүп. Иншалла. Ака, төрт бола мына не? Төрт бола Атакул ака. Атакул ака, 120 миллион топтоп мына өткөрүп бердик. Эйлет колдарды колдоп койлу. Келишинче тапшырып бердик. 420 миллион Атакул ака. Буйруса. Ровно мына 7-нчи күнү өтүп атат Атакул ака. Ура! 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 Буйрусачы, туугандар, 420 миллион сомду болгону 7 күндө мынал Арсландын дагы, Хамзанын дагы сборун жаап, андан тышкары Байханга Кудай буйруса мынал 80 миң доллар ака. 80 миң доллар ашыкча өткөрүп, буйруса жигиттерге өткөрүп бердик. Биз эми ал жигиттер менен болгон кызматты көргөзөбүз. Жарымын, Байхандын жарымын Кудай буйруса иншалла жаап бердик Атакул ака. 80 миллион сом. 80 миллион сом. Конечно, азыр 80 миллион дегенде эле сом деп эсептеп атышат. Жигиттер, силерге да рахмат. Ушу тикеден тике заказ тапырдыңар, досум. Чоң рахмат. Бек, одной. Келчи, досум. Бек. Досум, жигиттер камерага көрүнгөн жокса, бирок колдон келишинче ушул жигиттер турду. Атакул акагачы, Атакул аканы мен өкүл ата кылдым. Ака, өзүңүз көрдүңүз, а? Молодец. Атакул акачы адамдын көзүнчө мактабаш керек. Назары топ, тоюп калган, акчаны сүйбөгөн эркек киши экенсиң, эркекче. Сапарда жүрүп ушул 7 күндүн ичинде кимдин ким экенин өтө көрүп койдук ака. Чындапчы, ушул пейлиңизден жазбаңыз ака. Жөн эле
Мына ушулар ушул бойдон эле калдык ака мына. Ушуларга эч ким кызыккан жок. Бир адам кызыккан жок. Биз экөөбүз чөнтөгүбүздө. Мынантип туруп чекетишибиз керек ака. Мынантип туруп чекеш. Мынаны элдер ойлоп калбасын бул жипсини картасына. Мына мынтип туруп чекетели Кудай буйрса. Заточ ака, жүзүбүз жарык Кудай буйрса. Сону болуп чекет. Кудайга шүгүр. Ушунубуздан жазбай. Болду. Алла разы болсун. Сиз отурасыз. Салам алейкум. Аскар авто командасы Кудай буйрса. Аскар авто жааматы. Атакул ака баштаган биздин жаамат шүгүр мына алхамдулилlah. Хамзанын, Асандын сборун жаап, андан мына общий ушул убакка чейин биздин ушул жылай синиктен чогулган сумма 420 миллион 356 миң 215 болду. Жана 395 миллион деди эле го. Андан кийин дагы наличи келип кошулуп ушул сумма болду. Эми байканга жетпеген болгону жүргөнүксүн. Байканга жетпеген болгону 89 миллион акча калды. Калганынын бүт бардыгы жабылып мына Абдел мырзага кел. Абдел. Абдел. Бизге буйрса, бизден буйрса 420 миллион 356 миң 215. Бул бүт бардыгын бүт наличи 18 миллионду келген суммаларды санаганда Кудай буйрса сага ушул суммалар өттү. 89 миллион калды да, мындан биягына жетпеген. Мен ойлойм, буну силер жаамат менен биз буйрса чогулуп аз эле күндө жаап коебуз. Кел, красавчик. Молодец буйрса. Бүт бардыгын санап, өздөрүн өткөрүп, командасы менен өткөрүп атышат. Өтөт, полный сумма. Бuyakta ашкан суммалар өздөрүнө өтөт. Болду. Анан дальше уже кызматтабыз. Мына ушул тарыхты, ушул цифраларды эстеп калыңыздар. Ушул тарыхты биздин жааматыбыз менен ушул жазуулар себепчи болуп чогултуп берди. Биздин акыркы отчетторубуз болсун элге берген ушул биз сиздер менен кызматтабыз. Айда жылас. Ассаламу алейкум. Ондар, негизи биз топтогон жалпы сумма бул 420 миллион 356 сом 420 миллион 356 миң 215 сом. Эми ушундан биз Хамзага жана Асланга 170 миллион сомдон 340 миллион сомду чыгарып бергенде калганын Байканга өткөрүп бердик. Байканга өткөрүп бергенден калган жетпеген сумма бул буларга керектелүүчү сумма 89 миллион 643 миң 700 сом. Мындайча айтканда 90 миллион сомго жакын сумма дагы керек. Аслан менен Хамзадан ашкан каражатты тыйынма тыйын эсептеп азыр мына бул жактарга өткөрүп берип атабыз. Бул жигиттер бүт Байкандын ишенимдүү финансылык өкүлдөрү. Анын башында кийин эстафетаны алган мына көрүп турасыздар, флагман Абдел турат бул жерде. Кыскасы биз ушинтип мына тыйынма тыйын эсептеп өткөрүп бердик иншалла. Кызматыбыз разы болосуздар.